Чыгаан журналист, мыкты мамлекеттик кызматкер. Кыргыздын патриот жаштарынын алдыңкы сабында турган прогрессивдүү инсан Майрамбек Тойгонбаев 1987 жылы 29 апрелде Нарын облусунун Ат башы районундагы Большевик айылында жарык дүйнөгө келген. 1994 жылы айылдагы Апыш Табылдиев атындагы орто мектепке кабыл алынат. 2005 жылы орто мектепти ийгиликтүү аяктап, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырып, 2010 жылы жогорку окуу жайдан журналист кесибине ээ болуп чыгат. Майрамбек Осмоналиевич журналисттик эмгек жолун студенттик жылдарында Калем пресс гезитинин редактору болуу менен баштаган. Ошону менен бирге эле Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын Ала Тоо маалыматтык талдоо программасынын кабарчысы болуп эмгектенген. Кийинчерээк 2011-2012 жылдары улуттук каналда Коом жана Мыйзам, Протокол улуттук программаларында редактор, алып баруучу болуп эмгектенген. Айрыкча кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган Протокол көрсөтүүсү аркылуу Майрамбек Тойгонбаевдин жүзү кыргыз элине кеңири таанылып, укук коргоо органдары менен улуттук каналдын биргелешкен аракеттери мыйзамсыздыкка каршы күрөштө өз жемишин берет. 2012-2013 жылдары жаш журналист жаңы форматтагы Ой Ордо ток-шоусун эфирге алып чыгууга, редактор катары көрсөтүүнүн популярдуу болушуна өз салымын кошкон. 2014-2015 жылдары Майрамбек Тойгонбаев ошол кездеги 7 багытты көзөмөл ишин жүргүзгөн. Кыргыз өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын маалымат кызматын жетектейт. Экотех инспекциясынын көп тармактуу, түйшүктүү жана жоопкерчиликтүү ишмердиги коомго көрүнүп, коомчулук менен байланыш тыгыз жүрөт. Креативдүү ойлонгон, ишке профессионалдуу мамиле жасаган. Ишке жоопкерчиликтүү Майрамбек Тойгонбаевди 2015 жылы жогорку кеңештин ошол кездеги маалымат кызматынын жетекчилиги кызматка чакырат. Ошол убактан бери Майрамбек Тойгонбаев Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматында эксперт, сектор башчы кызматтарын аркалап келди. Ал парламентаризмди жайылтууга, мыйзам чыгаруу органынын сапаттуулугун арттырууга, жогорку кеңештин ишмердигин коомчулукка жеткирүүгө көп эмгек сиңирди. Өзүнө тагылган кызматтык милдеттерди так аткарган, кесиптештерине дайыма оригиналдуу идеяларды, конкреттүү сунуштарды сунуштаган. Эл өкүлдөрү менен дайыма консенсус таба билген Майрамбек Тойгонбаев мыкты журналист катары өзүн көрсөттү. Биздин замандашыбыз, курбалдашыбыз, жаңы муундун активдүү өкүлү, чыгаан журналист Майрамбек Тойгонбаев 3-класстагы мамлекеттик кеңешчи, Кыргыз Республикасынын ички иштер, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин юбилейлик медалдарын, өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин юбилейлик медалдарынын, каржы полициясынын, айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин, Экотех инспекциясынын, улуттук телерадио корпорациясынын ардак грамотасынын ээси, Ички иштер министрлигинин ардак медалынын кавалери. Жыйынтыктап айтканда, маркум Майрамбек Осмоналиев аз жашаса да, саз жашады. Кыска өмүрүндө көп иш жасоого аракеттенди. Ал ага ишенген жетекчилердин, ата-энесинин, жакындары менен досторунун ишеничин актады. Эмгеги эл үчүн жасалды. Майрамбектин артында 2 уул, 1 кызы калды. Кош маке. Жайың жаннаттан болсун. Кудайым жалган жашоодо жалаң жакшы иштерди аркалаган сендей пендесине бейиштин эшигин ачар. Сен дайыма биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталасың. Жалды гана болбой кайдан деп айтышса гана эмне жалган деп
Арғы мақтай жан елең ата жұртқаңы пайдан көп. Ажалдан қачып кеткідей болсо чуң аттың айлан көп. Қайрылғыз ұзап кеттің би қадыры тодойы Майрамбек. Жапыздықты жақтырбай биікті ғана мелжеген. Кенендік болчуғаныңда керт башым дебей өң елдеген. Таңдай жарығы жан әлең тазалықтарды жердеген. Убайғаңы салды бұл өмір, саған ұзақ бір жашын бербеген. Журналистик кесипке башынан элең башпактың. Алыстан көрдің жарығын, алылып тұрған жаш жақтың. Қанатын қапыс чортсынып, қапыстан мінтіп қақшаттың. Көңілдің езіп кеттің, көбіне жетпей мақсаттың. Сендей терең жігіткен 33 жашың кеппеле. Таң болып тұрған бұл өмір тез батып кетер кечпеле. Түйгөнгүр ушул турмушуң чекитиң койчуң чекпеле. Керемет ой сендей жигитке эк арман кенен жаш бербей технең. Дос туған жайдаңдап чоғуң қуанған. Кири жоқ мөлтір жан елең жарқ етіп шыққан тумандан. Қарайлап тұрса кебірлер қайғысын ғана чоғу көтөргөн. Жүрегі жұмшақ жан елең жақсы ішке чурқап көшіргөн. Алыстан дана көрінген ey Майрамбек ат башының тосындай. Чаң жолытпос жаныңа мөңгүлү таза зосындай. Бийик жан элең сен макең абирдин улуу сотундай. Үшүтүп кетти суық хабар үзүлгөн үмүт босундай. Бириндетпей оюңду билимге чуркабы жашыңан. Сыртыңды салбай ечкимге сыйырмат кетпей башыңан. Дем берип қана жашадың деңиздей толкубу ташыган. Майдалык турчу жолу бой ер жигит деген затыңан. Жақындан сені білгенге аяғы бүтпес оңыр елең. Жақындан сені білбеске қатардағының бір елең. Құмырсқаға да зиянсыз асыл беремей кимелең. Жақшылығы даптаяр төбөдө жаңған күн елең. Тұлпардай ғана бұлқынғаны туғармар ғана жигит дечелек. Күлгүндөй құрақ 33 нечен бір суну кечелек. Қараңғылықтан қашчелең жарық жолдорғы жетелеп. Бергенге сендей аянбай берсечи жаштың еселеп. Сен жетпей қалған зор іштер эми чегине ғана жетип орносун. Көрктөп кеттің бір келіп ата жұрт мекен кордосун. Меримин төгүп жараткан бейиште ғана болдосун. Сакталып қалдың жүрөктө эми саламат болсун жолдошуң.